Менин чоң неберем. Колчулук зордук жана уур токмокко алынган жаш жигиттердин тагдыры. Бүгүн журналисттер үчүн маалымат жыйын уюштурган Райкан Салиева учурда Ноокат райондук ооруканасын жетектеп турган Асамидин Марипов анын 2 небересин 2,5 жыл бою кулчулукта кармап, зордук зомбулук көргөзүп кара жумушка, мал кароого мажбурлагандыгын айтып, айыптоодо. Атасы жок, энеси жок, жетимдерди алып бар. Жападан жалгыз ошо 200 малды ушул балам өзү караган. Карап, бул bir 2 ay 3 ay өткөндөн кийин өтө кыйын токмокко алып башташаттар. Күндүзү мал каратат экендер. Түнү менен картошкага барып суу койдурат экен. Бүт жумуштан кылдырат экен. Сен картошкага сууду коюшту билбедиң деп күрөк менен кетме менен чалат экен. Райкан айымдын билдиришинче, Мариповдордун үй бүлөсү жашы жетелек балдарды кара жумушка иштеткендиги үчүн үй паспорт алып берүүгө жана бир небересин мектепте окутууга, бирөөсүнө айына 5000 сомдон берүүгө убадалаган. Бирок Мариповдордун колунда кулчулукка кабылгандыгын балдардын чоң энеси билген эмес. Анткени неберелеринин атасы каза болгон соң, алардын апасы баласын Мариповдордун колуна тапшырган. Окуянын чындыгын небереси айтып бергенде гана билип, аларды өз карамагына алган. Ошол Бакытбектин шымы, ошол Бакытбектин кроссовкасы, ошол Бакытбектин байпагы, Бакытбектин түрсүгү. Ошончо 2,5 жыл туруптур. Ой уяты жок, бети жок. Кудай ургулагыр. Бир дагы түрсүк алып, бир байпак алып бербептир. Оор жумуш кылып кыйналып, бирок эмгек акысын албагандыгын айткан Эрлан 21 жашта, ал эми анын эниси Элдар 17 жашта. Эрлан 2,5 жыл бою Мариповдордун үйүндөгү жумуштардын баарын аткарган. Агасы кара жумуштан кыйналгандыктан энисин чакырып, ал 1,5 жыл кызмат кылган. Алардын 300 малы бар. Аларды акам экөөбүз карайбыз. Бизде эч жака чыгарбайт. Даже бизге туугандарыбыз көрүп берейин десек да барбайсыңар, үйдөгү иштерди кыла деп. Апам менен жүр дегенден апамдын сөзүнө кирип барган элем. Жакшы окшойт, барып иштейбиз. Сөздө просто укам кетсе, кичинекей иши жеңилдесе, мен ушпай калат деген ойлор болгон да. Ушундай болсо керек деп кен чакырсам, бул кээ бирде көп уктап калат эле да. Атканын ичинде уктап калса урушат экен эле, урушуп, корттар. Курган балдар болгон экен, мага айтпайт эле да. Бир күнү өзүм байкап калдым да. Айыпталып жаткан экинчи тараптын өкүлү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, учурда Ноокат райондук ооруканасын жетектеп жаткан Асамидин Мариповдон жогорудагы окуя тууралуу маалымат алууну көздөсөк, ал жүйөлүү себептерди айтып бош эместигин билдирди. Анын баласы Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн башчысы Бактыбек Марипов